Саламатсыздарбы, урматтуу Агро айым, Агро жаштар долбоорунун жалпы катышуучулары. Бүгүн мен Медербек Жаанбаев бүгүн сиздер менен алма заманбап алма бак өстүрүү ыкмалар жөнүндө маалымат берем. Биз бүгүн Ош шаарындабыз. Деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте, Керметоо айылына жакын жерде бир алма багында турабыз. Бул жерде алманын Галавал деген сорту эрте бышуучу алма багында. Тамыры болсо кыйып асты кыргызчасы, подвой орусчасы, MM106 полукарлик башкача айтканда. Катар аралыктары 4 метрге 2 метр аралык менен эгилген бир бакта турабыз. Жалпысынан 1 жылдык өсүүсү ушул жерде турат. Эми мен сиздерге жалпы алма боюнча маалыматты башынан баштап берсем, дүйнө жүзүндө 80 миллиондон 90 миллионго чейин алма өндүрүлөт жалпы 1 жылда. Алма мөмөсүн дүйнөдөгү эң көп өндүрүлгөн экинчи мөмө болуп саналат. Банандан кийинки экинчи орунда турат. Тонна жагынан, көп өндүрүү жагынан. Эми алманы бул таза, свежий форматта дагы ошол эле учурда чиринниктерди жасоодо, сок өндүрүүдө, как кургатуу жолдору менен биз ар кандай тамак аштын түрлөрүндө колдонобуз. Алма мейлин климатты каалаган мөмө жемиштер түрлөрүнүн бирөөсү болуп саналат. Кыргызстандын бүт эле областтарында климаты туура келген аймактарда өстүрсө болот. Мисалы, бул суукка дагы эң чыдамдуу түрлөрдөн бири болуп саналат. Ошол эле Россиянын Сибирь аймактарында -40 градус болгон аймактарда дагы мына алманын жоон өзөктөрү, крона деп коебуз, кронанын ылдыйынан жоон өзөктөрү суукка өтө чыдамдуу келет. Башка жаңгак окшогон, шабдалык окшогон түрлөр мисалы -20 градустан баштап мөмө бере турган бүчүрлөр зыян көрө баштайт. Бирок алмада суукка чыдамдуулук бир өзгөчө бир табиятынан берилген гендери бар. Суук жерлерге дагы чыдамдуу түрлөрдөн болуп саналат. Кандай климатты жактырат? Алма жалпысынан жай мезгили өтө каты ысыбаган, салкын, мээлүүн климатты жактырат. Ошол эле учурда кыш мезгилинде белгилүү температура суук болуш керек. Эгер жай мезгилинде катуу ысык болуп кете турган болсо, өзгөчө жашыл жана сары түстөгү мөмө берген алмаларда, мисалы Гренни Смитте, Golden Delicious, биздин Кыргызстанда Золотой Грин деген наам менен таанылган, чыныгы илимий аты Golden Delicious. Ушуга окшогон сорттордо, Кингер Голд болсун, буга окшогон сорттордо солнечный ожог көбүрөөк пайда болот да, алманын кожасы күнгө күйүп калат. Кандай эле адам баласы мисалы футболка кийсе ошол күнгө денеси тийген жагы кара түстө болуп, күн көрбөгөн жагы ак түстө болгондой эле мөмөнүн дагы күн көбүрөөк тийген бөлүгү көбүрөөк карайып кетет да, натыйжада товарный вид жоголот. Базарга алып барганда аны төмөнкү баага сатылып калат дагы. Ошондо бир минустар болуп калышы мүмкүн. Бул нерседен алдын алыш үчүн биз атайын интенсивдүү, башкача айтканда жыш заманбап алма бактарында үстүнөн торлор тартабыз. Кызыл мөмө бере турган түс болсо ак торду, жашыл же сары түстүү мөмө бере турган сорттор боло турган болсо, бул учурда кара түстөгү торлор тартабыз. Бул торлор бир гана ошол солнечный ожогдон, башкача айтканда күнгө күйүүдөн гана сактабай, ошол эле учурда мөндүрдөн, табигый келген мөндүрдөн дагы алдын алат. Ошол тешикчелеринен өтпөй калат да мөндүрлөр. Эгер өтүп кете турган болсо, мына мөмө жемиш бүчүрлөрдү, мөмөлөрдү, жалбырактарды сындырат. Ошол жылдын жана кийинки жылдын түшүмдүүлүгүнө зыян, терс таасирин тийгизет. Андан башка каолин таш деген бар, атайын айыл чарбада колдонобуз. Ошо каолин таш менен дагы биз акиташка окшогон нерсе, аны сууга чылап туруп, жалбырактарына, мөмөлөрүнө чача турган болсок, жаңгактарда өзгөчө, алмалардын жашыл түстүү сортторунда бул учурда да күндөн келген нурду ак түс чагылдыргандыгы үчүн ошол каолин ташынын ак түсү бул учурда ашыкча күндүн температурасын чагылтып берет дагы, салкын кармайт мөмөнү, товарный вид жоголбойт. Сиз 50 сомдон, 80 сомдон, 100 сомдон товарыңызды, алмаңызды кымбат бага сата аласыз. Эми жалпысынан сортторго дагы бир тийин өтөлү. Азыр дүйнө жүзүндө алманын 10 миңге жакын сорту бар. Алма эң көп изилденген мөмө түрлөрүнүн бирөөсү. Эмне үчүн көп изилденген? Негизги себеби алмада периодичность деген нерсе бар. Бир жыл мөмө берет, экинчи жылы же мөмө таптакыр бербей коет, же мөмөнү аз берет. Бул нерсени биз илимде периодичность деп коебуз. Анын негизги себеби мөмө көп берген жылы азык саттын баардыгы уруктарга кетип болот дагы, мөмөлөргө кетет, уруктарга кетет. Натыйжада кийинки жылы мөмө бере турган бүчүрлөр пайда болбой калат. Азык сат аларга жетпей калат да, кийинки жылы бош өтөт. Дарак бош эле сиз багасыз дарактычы, эч кандай мөмө алып акча таппайсыз. Андай болбош үчүн биз эрте жазда гүлдөгөндө же мөмө байлаганда, мөмөсү 3 сомдук тыйындай чоң болгон мезгилдерде суюлтушубуз керек. Же гүлүн, же мөмөсүн. Дарактычы эч кандай мөмө алып акча таппайсыз. Андай болбош үчүн
Биз эрте жазда гүлдөгөндө же мөмө байлаганда, мөмөсү 3 сомдук тыйындай чоң болгон мезгилдерде суюлтушубуз керек. Же гүлүн, же мөмөсүн. Суюлтуунун да 3 негизги жолу бар. Эгер жериңиз аз болсо, 5, 10, 50 сотукка чейин аз жер болсо, кол менен суюлткан эң жакшы болот. Анан чоң жер болсо, химиялык жол менен суюлтасыз, же механикалык жол менен суюлтасыз. Мисалы, Европа өлкөлөрүндө атайын техникалар жардам менен айланып кете берет, ал гүлдөрдүн бир бөлүгү күйүлүп калат. Ошол механикалык жолу. Химиялык жолунда болсо атайын химикаттар бар, атайын фитогормондор бар. Аларды сууга чылап туруп, дары чачкан техникаларга менен чачканда дозасын өзүңүз белгилеп аласыз дагы, 30% гүлү куурасын десеңиз 30%дык кылып даярдап аласыз дагы агрономдордун жардамы менен. Натыйжада дараңызга чачканда алмаңыздын кайсы гүлүнө ошол химикат тийген болсо, алар куурап кала берет, башкалары мөмө тийе берет да. Ушул жолдор менен, ушул 3 жол менен сиз мөмөлөрүңүздү суюлта аласыз дагы, сапаттуу, бирдей көлөмдө, жакшы кызарган, товарный види жакшы болгон мөмөлөрдү өндүрө аласыз. Быйыл дагы жана кийинки жылда мөмө бере турган мөмө бүчүрлөрүн пайда кыла аласыз да. Ушул жол менен сиз ар жылы заманбап айыл чарбада, заманбап алма өстүрүүдө 1 гектарынан полукарликтерден 40, 50, 60 тоннага чейин түшүм алса болот. 40-50 деп кое берели. А карлик толук интенсивдүү бактардан болсо 60-70 тоннанын тегерегинде түшүм алсаңыздар болот. Чет өлкөдө кээ бир көрсөткүчтөр бар, 100 тонна, 150 тоннага чейин деген. Негизи дарак дагы 1-2 жыл бериши мүмкүн 100 тонна. Өтө жыш кылып, өтө жакшы каралганда. Бирок 2 жыл, 3 жылдан кийин ал дагы организм чарчайт. Натыйжада өзүнө өзү түшүм берүүсү кыйналып калат. Бизге Кыргызстандын шартына 40 тоннадан 60-70 тоннага чейинки стандарт өтө туура келет. Ошол 40 тоннаны 50-60 тоннаны деле сапаттуу кылып алып, анын 90%-ын экспорттоло турган сапатта өндүрө турган болсок, чоң киреше алып келет да бизгечи. Көчөттөрдүн аралыгы эгер карлик боло турган болсо, башкача айтканда тамыры, мына жерде уланган жери бар. Бул жерде уланган жердин астын биз подвой деп коебуз, кыйык асты. Улангандан үстү жагы коюу кызыл түс болуп турат, бул жагы сары. Бул жагы привой же болбосо сорт. Биздин ошол кызыл мөмөргөн же сары мөмөргөн алма сортубуз. А бул жагы жапайы атайын клондук подвой болушу мүмкүн, же алманын уругунан чыккан бир алма болушу мүмкүн. Азыр заманбап карлик, полукарликтердин бардыгы М9, ММ106 же болбосо ММ111 деген 3 негизги подвойдун үстүндө уланып келинген сорттор. Бул жерде сорт негизинен карлик же полукарлик болуп саналбайт. Эң негизги нерсе бул тамыр болуп саналат. Эгер сиз М9 подвойуна бир сортты уласаңыз, ал карлик болуп калат. Ошол эле ММ106 подвойуна уласаңыз, ал полукарлик сорт болуп калат. Негизги 80% чечкен бул подвой болуп саналат, тамыр болуп саналат да. Ал эми М9 подвойуна негизинен биз сортторду дагы экиге бөлөбүз. Стандарт жана спур түбүндөгү сорттор деп коебуз. Стандарт сортторду уласа боло берет М9 тамырына. Себеби дегенде бул жагы кубаттуу өсөт. Бул гала кубаттуу өскөн сорт, бул стандарт сорт. Ал эми Red Chief, Super Chief, Scarlet Spur, Oregon Spur деген спур түбүндөгү сорттор болсо, булар кубатсыз өсөт, анча көп шактабайт, тез эле мындай мөмө бере турган бүчүрлөрдү пайда кылат дагы. Анча көп шактабайт, бирок тезирээк мөмөгө жатат алар, мөмө берет. Натыйжада М9 подвойуна аны уланганды сунуштабайбыз. Эч бир чоң көчөт өндүргөн фирма дүйнөдө М9га спур түбүндөгү көчөт улабайт. Алмалар жалпысынан карлик, полукарлик жана бийик бойлуу болуп 3 түргө бөлүнөт. Бийик бойлуу дегенибиз урук, алманын уругун данегин эгип, ошого чыкканга сиз Семеренко сортунбу, Жанатан сортунбу же Red Chief, Super Chief, Oregon Spur түрдүү сорттордун каалаган улай турган болсоңуз, натыйжада ал бийик бойлуу дарак болот. Себеби дегенде анын бийик бойлуу кылып аткан уруктан чыккан көчөт. Ал табиятында кеч мөмөгө жатат жана дарак чоң болот көлөмү. Чоң болгон үчүн дарактын ички бөлүгү дагы көбүрөөк көлөк болот. Күндүн жарыгы ичине азыраак кирген үчүн натыйжада түшүмгө дагы кечирээк кирет. Бул генетикалык жактан. Экинчиси англисчаны juvenility деп коебуз. Экинчиси дарактын ичине жарык аз кирген үчүн ал жерде мөмө бүчүрлөрү анча жакшы пайда болбойт. Пайда болсо дагы аз гана санда мөмө берет, алар дагы даамы жакшы ширин болбойт, жакшы кызарбайт, эгер кызыл түстө мөмө боло турган болсо. Ал эми карлик же полукарликте биз азыр эмне үчүн мода болуп ушуну биз сунуштап атабыз элдерге? Бул белгилүү бир жерге, аз жерге көп санда көчөт батат. Бул биринчиси. Ар биринен 20, 25, 30 кг, 40 кг тегерегинде мөмө алганыңызда эски бак дарактардан гектарына 10-15 тонна түшүм алсаңыз алма. Азыр карлик, полукарликтерде 40 тоннадан 70 тоннанын арасында түшүм алсаңыз болот.
Сапаты жагынан эски дарактарда оору зыянкеч көбүрөөк болот. Себеби дегенде дарактын ичине шамалдын циркуляциясы жакшы болбойт. Шамал жаан чачын жаагандан кийин, жамгырдан кийин дароо кургап кетпейт. Коз карын оорулары, бактерия оорулары, ар кандай зыянкечтер көбүрөөк зыян берет дагы, сиздин чөнтөгүңүздөн химикатка дагы көбүрөөк акча кетет. Сиз мөмөнү көбүрөөк уулайсыз. Жана адамдын ден соолугуна да зыян, ошол эле учурда чөнтөгүңүзгө да зыян. Ал эми карлик, полукарликтерде бою жапыз болгон үчүн күндүн көрү проценти көбүрөөк, көлөкөнүн проценти өтө аз болот дагы. Натыйжада оору дагы азыраак болот. Тез арада кургап, коз карын оорулары көп пайда болбойт да. Негизги себептери ушул. Анан түшүмдүүлүк жагынан дагы айтып атабыз, 3 эсе 4 эсе көбүрөөк түшүм аласыз. Алган түшүмүңүздүн дагы 80-90% экспортко ыңгайлуу, бирдей көлөмдө жакшы кызарган, жакшы түсүн алган мөмөлөр болот. Жана түшүмгө дагы 2-3 жылдан түшүмгө кирсе болот. Мисалы гниппаум деген көчөттөр бар. Италиядан келет көбүнчө, Европадан келет. Ал жак көчөттөрдүн негизги өзгөчөлүгү бутагы менен болот. Бутагы менен болот, эгилген жылы асты бир 2 килограммга чейин түшүм бере алат. Анан жөнөкөй эле камчы көчөт дейбиз, мына Туркиядан, Сербиядан келип аткандар, Өзбекстандан чыгып аткан көчөттөр, Кыргызстан өзүбүздө 3 коргондон чыгып аткан көчөттөр, жалпысы камчы көчөт бир гана камчы формасында эч кандай бутагы болбойт. Основной ошол көчөттөрдү биз камчы көчөт деп коебуз, 1 жылдык көчөттөр. Гниппаумдар 2 эсе кымбатыраак болот, анын баасы дагы өзүнө жараша жогору болот. Эми алманын сорттору боюнча жалпысынан бышы мезгилине жараша 3кө бөлөбүз. Жайкы алмалар, күзгү жана кышкы деп. Жайкы алмаларга Жерсей Мак, Аннага окшогон сортторду сунуштай турган болсок, булар июнь-июль айларында бушат негизинен, августтун баштарына чейин. Анан августтун башынан аягына чейин бышкан Гала сортторундагы алмалар бар. Гала бир группа, булардын баардыгы күзгү алмага кирет. Анан сентябрда Red Chief, Scarlet Spur'га окшогон, Golden Delicious окшогон сорттор, булар сентябрдын 20-ларына бышат. Сентябрдын этектеринде. Октябрларда Fuji, Granny Smith'ке окшогон сорттор бышса, ноябрда Pink Lady, Rosy Glove'га окшогон сорттор бышат. Булар очередь менен күзгү кышкы болуп бөлүнө берет. Бир алма канча кеч бышса, кышка ошончо чыдамдуу болот. Узакка көбүрөөк сакталат. Канча эрте бышса, ошончо тез бузулат. Бул бир эле алмага эмес, бардык мөмө түрлөрүнө тиешелүү нерсе. Анан сорттордун ичинен азыр Кыргызстанга кайсы сорттор сунуштайбыз сиздерге? Жалпысынан Кыргызстанда азыр карап көрө турган болсоңуздар, анализ кылып көрө турган болсоңуздар, эрте бышкан, август айында бышкан алма сорттору кымбат бага сатылып атат. Анын себеби ошол мезгилде ызбыт, ошол мезгилде алманын көлөмү азыраак болгондугу үчүн жана той ашка көбүрөөк колдонулган үчүн. Сентябрдын 15-20-ларынан Кыргызстандын бүт аймактарында алмалар бышат дагы, ички рынокто дагы бир топтолуу пайда болот дагы, баасы резко төмөндөйт. Мисалы айта кете турган болсок, мына 2022 жылы август айында бышырып саткан тааныштарым 60 сомдон сатты 1 килограмм алманы. Ал эми сентябрдын 10-дорунан баштап бүт алмалар бышкандыгы үчүн килограммы 25 сомдон 30 сомго чейин сатып атышты оптум турган жериненчи. Мына ушундай бир разница болот. Ошон үчүн эрте бышкан Гала сортторун сунуштайт элем биринчиси. Галанын дагы азыр эрте жакшы кызарган, жакшы мөмөсү чоңойгон сорттор бар. Мисалы Шинига Гала, Галавал, мына колубузда турган сорт бул Галавал сорту. Ошол эле жанында Dark Boron Gala деген да чыкты. Азыр эң акыркы мода версиядагысы ошол. Ушул сорттор сунуштайт элек. Ошол эле жанында Golden Delicious, таамдуулугу боюнча орточо сары алма, Золотой Грин деп коебуз. Анын дагы түшүмү өтө жакшы, товарный види дагы жакшы, баасы дагы 50 сомдун тегерегинде сатылып атат оптун баада. Ушул эки сорту сунуштайт элем жалпы кыргызстандыктарга. Сортторунан кийин подвойлорун айтып өттүк. Негизинен 3 негизги подвой колдонулат. М9 бул карлик. М9 уланган көчөт баары карлик болот. Ага сөзсүз сиз стойка жана зым колдонушуңуз керек. Гектар жерге, 1 гектар жерге ашыкча 500 000 расход кыласыз. Ал эми полукарликтерде ММ106 подвойну уланган, же ММ111 подвойну уланган кайсы сорт болсо дагы булар полукарлик. Аны 4 метрге 2 метр, же 5 метрге 3 метр аралыкка чейин тиксеңиздер болот. Учуру келет, спур түбүндөгү сорт болуп калышы мүмкүн. Мисалы Super Chief, же Red Chief, Scarlet Spur окшогон сорт болуп калса, эки көчөттүн ортосун 2 метр эмес, 1,5 метр да кылсаңыз боло берет. Канча жакын болгон сайын ошончо буташ татаалдашат, ошончо билим көбүрөөк, тажрыйба көбүрөөк керектелет да. Өзүңүздүн билимиңизге, тажрыйбаңызга ишенсеңиз, же күчтүү бир адис агроном менен иштеше турган болсоңуз, аралыгын жакын деле кылсаңыз болот. Болбосо жаңы баштап аткан адамдар үчүн албетте полукарликти, башкача айтканда 4 метрге 2 метр болгон катар аралыктагы бир схема посадканы сунуштайт элек. Негизинен алмалардын бүчүрлөрү эки түрдүү болот. Вегетативдик бүчүрлөр жана генеративдик бүчүрлөр болуп бөлүнөт.
вегетативдик бүчүрлөрдөн биз жалбырак же сабак алабыз. Бул 1 жыл тургандан кийин күн жакшы көргөндө фотосинтезден чыккан азык зат жана тамырдан чыккан азык заттын натыйжасында булар мөмө бүчүрүнө айланат. Мөмө бүчүр менен мөмө бербей турган вегетативдик бүчүрүнүн айырмасы, вегетативдик бүчүрлөр шиш, жалпак денеге жабышып турган болот. Мына кожасына, бутактарга жабышып турган абалда болот. Ал эми мөмө бере турган бүчүрлөр узундугу бир 20 сантиметрге чейин дагы болот. Кыскалары 1-2 сантиметрден 20 сантиметрге чейин аралыкта. Бүчүрдүн көлөмү дагы чоңураак болот. Себеби дегенде ичинде органы көбүрөөк. Ал жерде эркек жана ургач органдары, королласы, карпелдери, башка органдары көбүрөөк. Ошон үчүн тобулураак болот. Бир бүчүрдөн алмаларда аралаш бүчүргө ээ. Булардан бир бүчүрдөн гүл дагы чыгат, жалбырак дагы чыга берет. Гүл бүчүрлөрүнөн. Ал эми таза бүчүргө өрүк, гиляска окшогон косточкой катуу данектүүлөрдө бир бүчүрдөн же гүл чыгат, же жалбырак чыгат бадамдарда мисалы. Алмаларда аралаш бүчүргө бул жагынан. Биз бутоодо бул бүчүрлөрдүн маанисин билишибиз керек. Кайсы бүчүрдөн эмне чыгат, канча өлчөмдө мен түшүм алышым керек дарагыман. Ошол мисалы бул 4 метрге 2 метр эгилген бир дарактан гектарынан сиз 40 тонна түшүмдү пландап аткан болсоңуз, 1 гектар жерге 1250 көчөт батат дедик. 1200 эле деп коелу, жолго дагы чыгарып коебуз да. 1200 көчөткө бөлүп салышыңыз керек да. Ошо 40 тоннаны бөлгөндө 30 килограммдан 40 килограммдан туура келет ар бир даракачы. Значит, мен бир дарагыман 40 килограмм тегергенде 30-35 килограмм мөмө алышым керек. Ошондо гектар башына мен 50 тонна, 40 тонна түшүм алам. Ал үчүн бир дарактан сиз 15-тен 22-ге чейин мындай негизги эне бутактарды пайда кылып алышыңыз керек да. Бутоо берип атканда бул жерде бутактарыбыз өтө тик өйдө карап, асман карап өссө туура эмес. Себеби дегенде күндүн жарыгы келгенде дарактын ички бөлүгүнө дагы, сырткы бөлүгүнө дагы бирдей тииш керек. Бул биринчи шарт. Бутоонун кандай ыкмасы болбосун, форма берүүнүн кандай ыкмасы болбосун, бул күндүн жарыгы дарактын баардык бөлүгүнө бирдей тийүүсүнө түзүлөт да. Ошол баардык бөлүгүнө жакшы тийсе, ошончо көп түшүм аласыз, ошончо сапаттуу болот, оору жана зыянкеттин саны ошончо аз болот. Себеби дегенде абанын шамал менен циркуляцияда болуп, тезирээк кургап, оорулар дагы аз болот. Ошол эле учурда ички бөлүгүнөн да сиз жыш мөмө ала аласыз да. Бул быйыл 2022 жылы жаз мезгилинде эгилген көчөттөр. Буйруса 1-2 айдан кийин 1 жылдык болот, эгилгенде 1 жыл болот. Мына 1 жылдагы результатын көрүп атасыздар. Бул жерде лидер формасын берүүгө аракет кылдык. Лидер формасы баягы ваза чашаобразный формадан айырмаланып, ортодо бир дана лидер тик өйдө карап кетет. Ал 3,5-4 метрге чейин бийиктикке өсүп чыгат. Ошол 3,5-4 метр бийиктиктин арасында биз 15-тен 22-ге чейин мындай капталдарга өскөн кенен градустагы бутактарды пайда кылышыбыз керек. Бул жерде көрүп атасыздар, бул жерде тиш чукугуч, кадимки эле зубочистка. Бунун негизги максаты биз жаз мезгилинде бутактар бир карыштай өскөндө, bir 30-20 сантиметр өскөндө ар бирин зубочистка менен сайып чыгабыз дагы. Анын максаты градусын кеңейтүү. Мына тар өсүп аткан бутакты биз буларды бири-бирин сайып койсок, ошо бойдон катыйт. Жаш баланы деле жашында тарбиялаганда, бутакты деле жашында ийип койсоңуз, ошо бойдон катыйт. Бул кенен градуста бутак пайда болот. Ал болбосо тар градуста өйдө карап кеткен бутак болот дагы, ал түшүмгө да кеч кирет. Мөмө дагы аз аласыз жана дарактын ички бөлүгүнө күндүн жарыгын, шамалдын кирүүсүнө тоскоол болот. Ушуга окшогон ыкмалар менен кааласаңыз бул жерге салмак илсеңиз болот. Кааласаңыз ар кандай ыкмалар бар, жип менен байлап койсоңуз болот. Бул жака же атайын аппараттар бар, зымдар менен бул жерге кыстарса болот. Кээ бир сындыруу ыкмалары бар, мисалы мына жерден акырын кармап жай мезгилинде сындыра турган болсоңуз, кырсылдап бул бир аз градусу кеңейет, ошол бойдон калат да. Булардын баардыгынын максаты ошол күндүн жарыгын дарактын ички жана сырткы бөлүгүнө бирдей тийгизүү. Күндүн жарыгы эгер мына бүчүрлөргө тийбесе, бул бүчүрлөр мөмө бере турган бүчүргө айланбайт. Мөмө бүчүрүнө айланбаса, булдан сиз гүл албайсыз, мөмө албайсыз да. Значит, дарактан эртерээк түшүм алыштын ыкмаларынын бирөөсү алардын градусун ийиш керек. Кенен градустагы бутактарды пайда кылыш керек. Эмне дедик биз? 15-тен 22-ге чейин бутак пайда кылсак, ар бир бутагыбызда 2-2,5 килограммдан мөмө ала турган болсок, ошондо биз 30-40 килограмм тегерегинде бир дарактан мөмө ала алабыз. Ушундай жол менен эсептесе болот. Бул мына биринчи ярус, экинчи яруста уже пайда болду, экинчи кабаты, экинчи этажы, эми үчүнчү этаж болот. Максимум 4 этаж кыласыздар, ошол 4 метрдин аралыгында. Аралыктарында дагы бир 30-40 сантиметр, 50 сантиметрдей боштук калыш керек да. Полукарлик головал сортунда мен бутоону көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Бул жерде алмабыздын
биринчи эле жылы биринчи ярусун пайда кылдык. Биринчи ярусубузда бизде 1, 2, 3, 4 дана негизги бутак бар. 4 негизги бутак бар. Буларда шактаганда 5-6 болуп, үстүдөн караганда жок эле дегенде 3 дана болуш керек. Мерседестин эмблемасында болуш керек, болбосо 5 жылдыз форма болуш керек да. Бул жерде көрүп атасыздар, баардыгынын градустары кенен. Эгер тигирээк чыккан болсо биз зубочисткалардын жардамы менен аны ийгенбиз. Бутаганда дайыма ылдыйдан баштаганга аракет кыласыздар. Бул жыгачты жипке байлаганыбыз себеби бул жактан шамал болот. Бул багытта шамал болот дагы, дарагыбызды бул жака жыгытып коюшу мүмкүн, ошон үчүн буну байлап чыктык. Бул жерде мисалы биринчи ярусубузду карап көрөбүз. Биринчи ярусубузда бул жерде учу кесилгенден кийин кесүүнүн дагы жолдору бар. Эгер 1 жылдык бутакты кесе турган болсоңуз, мынандай 2-3 дана тик кеткен градустарда, начар бутактар пайда болот. Биз буларды эң жактырбаган бутактарыбыз. Ошон үчүн бутагандан кийин жаз мезгили келгенде ал жерден чыккан бир лидер бутак, анан кошумча экинчи, үчүнчүсүн сындырып коюшубуз керек да, капталдарда. Ал негизги лидерде бармагыбыз батышынча сындыра турган болсок, ошондо кенен градуста бутактар пайда болот. Бунун атын илимде апикал доминансы деп коет. Эми бул жерде мына бутак аралыктарда жакыныраак, биринчи ярус менен экинчи ярустун ортосуна чыгып калган. Бунун бизге кереги жок. Мына бүчүрлөр быйыл мөмө бүчүрүнө айланат, айланганы. Мыналардан уже мөмө ирет бере алгандарынан. Биз основной бул жерде мөмө үчүн эмес, бутактарды көбүрөөк пайдаганга аракет кылдык. Бул жердагы мына бир аз тигирээк кетип атат. Буну сыртка ачыш үчүн мен буну сыртка кеткен жагынан алып салам. Буну дагы сыртка кеткен жеринен алып салсаңыздар болот. Күндүн жарыгынан да киргенде дарактын ички сторонасындагы бул жактарына дагы жакшыраак кириш үчүн. Бул бир бөлүгү мына бүчүрдүн кайсы тармагынан кесе турган болсоңуз, ошол тарапка карап өсөт. Мен ошон үчүн сыртка кеткен жагынан кесем, сыртка карап өсөт. Бул мындай болуп, кийинки жылы мындай уланып кете берет да. Бул акырындык менен мөмө бергенде мөмөлөр өзү ийет. Мөмө ийгенге чейин биз буну бир аз поддержка кылып, градусун ачып коюшубуз керек да. Негизги ыкма ушул жерде. Бул жерде дагы сыртка кеткен бүчүрлөрдөн ачып чыгабыз. Сыртка кеткен. Узундугун канча кыласыздар? Узундугун бутактын узундугуна жараша. Эгерде начар өсүп аткан бутак болсо, кыскараак кесесиз, күчтүүрөөк өсөт. Эгер күчтүү жоонураак болуп, күчтүүрөөк өсүп аткан болсо, учурагынан кесесиз, азыраак өсөт. Сен канчалык түгүнөн кессең, ошончо күчтүү өсөт. Канча учунан кессең, ошончо азыраак өсөт, таракчы. Бул бир эле алмада эмес, бардык мөмө жемиштер үчүн туура келет. Анан учун кеспей койсоң, эртерээк түшүмгө кирет. Ошол өзү итак эле өсөт. Мына учундагы бүчүрдөн дагы өсөт. Бирок мына бүчүрлөр тезирээк мөмөгө айланат. Сен учун кескен сайын көбүрөөк шак пайда кылып берет да. Шак керек болсо кесе бересиң, шак керек эмес болсо токтотосуң да. Биз бул эки дарактын ортосу 2 метр болгон үчүн бири-бирине жеткиришибиз керек. Ал үчүн биз кесебиз буларды. Сыртка кеткен бүчүрлөрдөн сырткага ачып, буларды экөөнү бири-бирине жеткенге чейин кесебиз, ошол аралыкка чейин. Ошон эле жанында өтө бутактагы өтө ичке узун болуп кетсе дагы мөмөлөрдү көтөрө албай ийилип калат. Ошондой болбош үчүн дагы бутактын 3/1 бөлүгүн, божомолду 3-төн же 4/1 бөлүгүн кесилет. Мисалы дейли, 60 сантиметрлик бир бутак болсо, анын 3/1 кессең, 40 сантиметр калып, 20-сын кесип саласың да. Ушундай бир түшүнсөңүздөр болот. Же 4/1 бөлүгүн. Бирок бул дайыма эле туура келбеген нерсе. Мисалы кээде сиз туура эмес багып коюшуңуз мүмкүн. Сууну көбүрөөк берсеңиз, азотту көбүрөөк берсеңиз, бутак 1 метр, 1,5, 2 метрге чейин бийиктикке өсөт. Ал учурда сиз 2 метр, 1 метрден 4/1, 3/1 көп болсо 20-30 сантиметр болот дагы. 1,5 метр, 1 метрден кескен туура эмес. Аларды деле бир 40, 50, 60 сантиметрден кыскартып, шактандырып туруш керек да жалпысынан. Экинчи ярыста баары идеалдуу. Себеби дегенде ар кимиси ар тарапта карап өсүп атат, бул жактан дагы бул жакка кетип атат, баланс бар. Үстүдөн караганда ар тарапка кетип атат. Бул жерде бир гана мына бир аз ашыкчыраак, муну алып койсок, 4 жакка кеткен бир ярусубуз пайда болот. Бул итак эле өсүп, шактайт. Буларды да сыртка кеткен бүчүрлөрүнөн ачып коебуз. Ошондо сыртка дагы шактайт. Ошол эле учурда мына жерлери мөмө бүчүрүнө айланат. Кийинки жылы 2024-жылы күздө булар мөмө бере баштайт да. Быйыл 2023-жылы булар мөмө бүчүрлөрүнө айланат. Мындай кыска-кыска мөмө бүчүрлөрүнө айланат. Алар наркы жылдан түшүмгө кирип баштайт да. Булардын баардыгы 2 жылдык бутактар. Кескенде дагы градус өтө маанилүү, өтө кыйгач кылып кескен дагы туура эмес, өтө тик дагы кескен туура эмес. Бүчүрдөн чийиш жагы бүчүрдөн бул жак болуш керек. Ашыкчы суулар бул жакка агып түшүп кетиш керек да. Кескендин ыкмаларын дагы бир кайталап өтөйүн.
Колуна кайчын алган, дүйнөнүн кайсы жериндеги адам болбосун, кандай адис болбосо дагы кесүүнүн ыкмаларын билиш керек. Бүт эле мөмө жемиштерде кесүүнүн 5 ыкмасы бар. Алардан биринчиси уч кесүү деп коебуз. 1 жылдык бутакты, мына 1 жылдык бутакты учун кесе турган болсоңуз, бул уч кесүү. Бунун максатын да айтып өтөлү. Максаты шак чыгарыш. Шактандыргыңыз келсе, учун кесесиз. Себеби дегенде учунда, учку бүчүрлөрдө ауксин деген фитогормон пайда кылынат. Эгер сиз буну учун кесип салсаңыз, ауксинди пайда кыла турган жерди жок кылып саласыз дагы, натыйжада капталдан 2-3 дана бутак пайда болот автоматтуу түрдө. Сиз дарагыңызды шактандыргыңыз келсе, учун кесесиз. Бул биринчиси. Экинчиси кыскартуу кесүү. Бул 1 жылдык болсо, бул жагы 2 жылдык деп эсептейли. Бул деле 1 жылдык. Биз жайкы зеленый обрезкада жүргүздүк, мына жерден чиканкаладык, шактады жайында. 1 жылда 2 жылдык кылып өстүрдүк. Ушул жол менен сиз дагы эртерээк чүшүмгө алып келсеңиз болот дарагыңызды. Эгер бул жагы 2 жылдык, бул жагы 1 жылдык деп эсептесек, мына жерде 2 жылдык деп санаганда, бул жерден кыскарта турган болсо, бул кыскартуу кесүү. Мунун максаты негизинен дарактын бутагын 4-5 жылда бир кыскартуу кесүү жолу менен жаңылап туруш керек. Бүчүр канча жаңы болсо, ошончолук жакшы сапаттуу мөмө берет да. Бул экинчи кыскартуу. Үчүнчүсү нольдон кесүү. Мисалы, мына жерде параллель 2 дана бутак турат. Бунусун каалабайм. Экөө бир багытта өсүп атат. Бул кенен градуста мөмө бере турган бүчүрлөр да пайда кыла баштаптыр. Жана жоон жакшынакай бутак экен. Бул тигирээк өсүп атат. Күндүн жарыгында тосот, начар. Мен буну түгүнөн алып салам. Бул нольдон кесүү. Бунун чыгуусун баш каалабадым. Суюлттум. Бул экөөнүн аралыгы бирдей болуп калды, үчөөнүн аралыгы. Бул суюлтуу кесүү. Нольдон аласыздар, ал жерден таптакыр чыкпайт. Эгер чыгып калса дагы, жай мезгилинде 1-2 см өскөндө ушалап кое турган болсоңуз болду. Ошол бойдон бүчүрлөр көрүлөшөт дагы, чыкпайт экинчи жолчу. Кайталайбыз. Уч кесүү, кыскартуу кесүү, нольдон кесүү. Эми төртүнчүсү сырткы ачуу кесүү. Мисалы, кээ бир учурда бул жагы градус тар болуп калышы мүмкүн, бирок мындай сыртка кеткен жеринен сиз бул жерден кесе турган болсоңуз, көрсөтүп кое берейин. Кесип көрсөтө турган болсок, сырткы ачылды бул бутакчы. Мына жерин биз алып салдык, сырткы ачылды, градусу бир аз болсо дагы жайылды. Бул сырткы ачуу кесүү болот. Бул 4-чү ыкма. Ал эми 5-чиси 3 бурчтук. Бизде градустары баары эле жакшы болгон үчүн мына бутакта көрсөтүп берүүгө аракет кылайын. Эгерде бир градусу тар боло турган болсо, кесүүнүн 5-чи ыкмасы бул градустун тар болгон учурда колдоносуздар. Мен буну былтыр кескенмин. Кескенден 2-чи, 3-чү, 4-чү бүчүрдү сындыртканбыз. Бул жердин бак денелерин сындырттык. Сындырганда бул тик кеткен бутактар жоголду дагы, ылдыйдан кенен градустагы жакшы бутактар пайда болду бизгечи. Бул апикал доминансыны сындырбасаңыздар, булар биз өсүп атабыз, силер өспөгүлө деп мыналарды басымдап тура берет. Булар өсө албайт. Сиз буну 1-2 см өскөн мезгилде колуңуз менен сындырып койсоңуз, бирөөнү өйдөгө карап кетирсеңиз, бул ылдыйынан кенен градуста жакшы бутактар пайда болот да. Эгерде айталы, бул жерде баары эле бутактар жакшы, градусу мындай тар болуп калсын дейли. Буну мен түгүнөн алып салсам чыкпайт, бирок 3 бурчтук кылып, адамдын көкүлүн алгандай кылып туруп, жерге параллель кармап туруп кайчыны кесе турган болсом, 3 бурчтук бир форма чыгат. Мындай 3 бурчтук бир форма чыгат. Бул жерден уктап аткан бүчүрлөр сырткы карап кенен градуста бутактар пайда кылат. Буну мен бутагым тик кеткен учурда жана өтө жоон болгондо, мына лидерден каптал бутак жоон болбош керек. 2 эсе, 3 эсе ичке болуп туруш керек каптал бутак. Ошондо туура болот. Мына менен тең же bundan да жоон болуп кеткен учурда мен буларды 3 бурчтук жол менен кесип, күчүн азайтам жана кенен градустагы бутак пайда кылам. Максатым күндүн жарыгы тезирээк кирсин, тезирээк мөмө берсин, мага сапаттуу жана оорус азыраак мөмөлөрдү алайын деп ошондой 3 бурчтук жол менен кесем да. Бул жерде башка мына подвойдон чыккандарды алып салсак болот. Тамырдан чыккан жапайларын алып салсаңыздар жакшы болот. Сыртка кеткен бүчүрлөрүнөн буларды дагы суюлтуп коебуз. Булар дагы кубаттуу өсүп, бири-бирине тийиш керек. Эми мына жерде дагы бул алмалар толук түрдө өзү менен өз толугун чаңдашпайт. Чаңдаштыруучу катары көбүнчө сары түстө мөмө бере турган Golden Delicious золотой гринди колдонобуз. Себеби анын хромосомасы диплоид жана жакшы чаңдаштырат, гүлү узак мезгилге чейин гүлдөп турат. Бардык алмалардын көптүлүк сортторун чаңдаштыра берет. Бирок акыркы жылдары заманбап интенсивдүү алма бактарында мындай профессор Springer деген бир сорт, Springer жана Everest деген сарыдан кызыл мөмө берген сорттор бар булардын. Биз да ушулардан алып тиктик. Бул сорттор узак мөөнөткө гүлдөйт. Бул алманын бардык сортун чаңдаштырат булар. Баасы бирдей эле болот, алманын көчөтү канча сом болсо ошондой эле болот. $4 тегерегинде эле алдык буларды эле.
Бутаганда дагы буларга отдельно место коротпойсуздар. Эгер эки көчөттүн ортосу 1 метр болуп эгилсе, 50 сантиметрге ээп кое бересиздер буну. Отдельно место коротпойсуз. Ал эми голденди чаңдаштырчу кылсаңыз, сөзсүз түрдө мына даракты алып салып, бунун ордуна голден экмексиз. А bunday Springer же Everest колдоно турган болсоңуз, анда буга место коротуштун кереги жок. Узундугу 20-30 см кылып эле кесе бересиз бутактарын. Булар алмалардын сортторунда болуп 1 жылдан кийин мөмө бере турган бүчүр пайда кылбай, бутак пайда кылып атып эле ошол бутактарынан мөмө бере турган бүчүр пайда алат. Мыналардын баары гүлдөйт. Мыналар мөмөлөрү. Буну Азербайжанда варенье жасашат булардан. Жесе болот, ширин. Просто булар азыр үшүгүрүп кичине болуп калды. Келген эле жылы быжыраган мөмө алып атат. Мына шиңгилде 5-тен 6га чейин мөмөлөр турат. Өтө көп гүлдөйт, узак мөөнөткө чейин гүлдөп турат. Сууктарга да чыдамдуу. Алманын бардык сортун чаңдаштырган сорттор булар. Азыркы заманбап алма бактарында бардыгында ушул колдонулуп атат чет өлкөлөрдө. Биз дагы ошол ыкмаларды колдонгонго аракет кылып атабыз. Бул канча процент колдоносуздар? Мисалы 1000 көчөткө 100 дана колдоносуз. 10% колдонсоңуз жетиштүү болот. Жалпысынан ушундай. Контукка укканыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Алма өстүрүү боюнча заманбап алма